Кудайдын чакырыгы 8-июль. Биз кырсык болуп кетпесин деп коопсуздук курун тагынабыз. Биз оорулардан жана зыяндуу нерселерден, микробтордон коргонуу үчүн алдын ала чара көрөбүз. А бирок жан дүйнөбүздүн ден соолугу жана коопсуздугу үчүн биз кантип кам көрөбүз? Менин жарыгым бол деген эски ирландиялык гимнде автор Кудайдан өзүнүн коргоочусу, акылмандыгы жана чыныгы жарык болушун суранат. Бул сыйыны ырды ырдап жаткандар өзүнүн жүрөктөрүн руханий күрөштөн сакташат. Ыйса аркылуу коргошот. Витамин ичүү менен эмес, Ыйсага карап. Ырдын саптары ага багыттайт. Мага калкан бол, мени сакта. Бороон менен кайгынын арасында мага башпайнек бол. Кудайым, менин бекем чебим, асказоом. Бул сөздөр Эфестиктерге жазылган каттын 6-бөлүмүнө негизделген. Ал жерде элчи Павыл мындай деп жазат: Ошондуктан кыйын күндөрдө каршы тура алышыңар үчүн, баардыгын жеңип, туруштук бере алышыңар үчүн Кудайдын баардык курал-жарагын алгыла. Ошентип чындык менен корчанып, адилдикти соот кылып кийип, бут кийимңерди кийип, тынчтык жөнүндөгү жакшы кабарды таратууга даяр тургула. Баарынан мурун Амалкөйдүн оттуу жебелеринин баарын өчүрө алышыңар үчүн ишенимди калкан кылып алгыла. Ошондой эле куткарылгандыгыңарды туулга кылып кийип, Кудайдын сөзүн рухий кылычты алгыла. Ооба, жашоо кээде оор болот, бирок бул нормалдуу. Мунун жыйынтыгы кандай? Жыйынтыгы Ыйса менен жеңишке жетүү. Муну билүү күч берет. Бирок бүгүн азгырык, коркуу, тынчсыздануу, душмандын чабуулу келгенде биз өзүбүздү эмнеден коргой алабыз? Бизде Кудайдын толук курал-жарагы бар. Биз тарапта күрөшүп жаткан ыйык рухтун жардамына таяна алабыз. Биз өзүбүзгө эмес, Ыйса Машаяктын адилеттүүлүгүнүн соотуна таяна алабыз. Анын күчтүү куралдары бизге жолубузда чыккан баардык нерсеге каршы турганга жардам берет.